Конституция татаал сүйлөмдөрдү камтыган ондогон барактардан турган документ. Аны баары эле окуп чыга бербейт. Ошондуктан өлкө үчүн, биз үчүн абдан маанилүү документтин өзөктүү жерлерин түшүндүрүп берели. Президент Садыр Жапаров өзү баш болуп демилгелеген Конституциянын жаңы долбоору кабыл алынса, Жогорку кеңештин тагдыры эмне болот? Депутаттардын саны канча болот? Депутаттар анык элдин өкүлү бойдон калабы? Жоопту сунушталып аткан долбоордон издейли. Эгер жаңы Конституция кабыл алынса, Жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90го кыскарат. Алар мурдагыдай эле 5 жылдык мөөнөткө шайланышат. Баса, мурда 21 жашка чейинки жарандар Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгонго укугу болсо, азыркы баш мыйзам боюнча 25 жашка чыккандар гана парламентке шайлана алышат. Шайлоо пропорционалдык система менен өтөт деген пункт алынып салынды. Бул парламентке партиялык тизме менен да жеке талапкер болуп чыгып шайланууга да болот дегенди билдирет. Шайланып келген депутаттар фракцияга жана группаларга бириге алышат. Анткени менен фракциялардын коалициясы, парламенттик оппозиция деген түшүнүк түп тамыры менен алынып салынган. Оппозициянын жоктугу демократиялык өлкөнүн принциптерине, тагыраагы көп түрдүүлүк жана көп партиялуулук, ар башка пикирлердин болушу, мыйзам үстөмдүгү, парламенттик оппозициянын болушу деген талаптарга карама каршы келет. Эң кооптоно турган жагдай жаңы баш мыйзамда Жогорку кеңештин депутаты императивдик мандатка байланышпайт. Депутатты кайра чакырып алууга жол берилбейт деген пункт алынып салынган. Императивдик мандат деген түшүнүк Түндүк Корея жана Куба сыяктуу өлкөлөрдө бар. Мында шайланып келген кызмат адамынын укуктары чектелет. Ал шартты бузган учурда аны кызматтан алуу сыяктуу жаза колдонулат. Ал эми сунушталган редакцияда депутатты кантип жана эмне үчүн чакыртып алууга болоору так жазылган эмес. Мындай шартта бийликке каяша айткан же бийликтин буйругун аткаруудан баш тарткан депутаттар куугунтукка алынып, мандаттан ажырап калышы мүмкүн. Сунушталган мыйзамда депутатты кылмыш үстүндө кармалган учурда гана жазага тартууга мүмкүн болот. Учурдагы баш мыйзам боюнча депутаттар өзгөчө оор кылмыш жасаган учурда көпчүлүк депутаттардын макулдугусуз жоопко тартылат. Сунушталган баш мыйзамда эл өкүлүн жоопко тартуу үчүн тескерисинче Жогорку кеңештеги көпчүлүктүн макулдугун алуу керек болот. Парламенттин жыйындарын себепсиз 10 жолу калтыргандар мандатынан ажырайт. Мурда 30 күн себепсиз жыйынга келбесе мандаты алынчу. Бирок 29 күнү келип коюп, кайра дагы 29 күн жоголгон депутаттар жок эмес. Демек, бул пункттарды оңой эле аттап өтүүгө болот. Ал эми Жогорку кеңештин чечимдери депутаттардын жеке өзүнүн добуш берүүсү менен кабыл алынат деп жазылган. Бирок ишеним кат аркылуу добуш берүү жокко чыгарылып же чыгарылбаганы азырынча белгисиз. Жогорку кеңештин маанилүү ыйгарым укуктары президентке өтөт. Мисалы, референдумду өлкө башчысы гана дайындай алат. Парламент бир гана демилге көтөрүп президентке сунуштайт. Жаңы Конституцияда парламент өкмөттү отставкага кетире алган механизм жокко эсе. Жада калса депутаттар бир дагы министрди иштен ала албайт. Болгону эл өкүлдөрү министрлер кабинетинин жылдык отчетторун угуп, бюджеттин аткарылышын бекитип беришет. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин түптөөгө катышпайт. Парламентарийлердин укуктары бир гана дайындоого макулдугун же кайсы бир министрди кызматтан алуу тууралуу сунуш берүү менен гана чектелет. Министрлер кабинети Жогорку кеңешке отчет берип турат деген пункт да жокко чыгарылды. Депутаттар өкмөткө токтом катары бекитилген айыл чарбаны өнүктүрүү же таза суу маселесин чечүү сыяктуу тапшырмаларды бере албай калат. Парламентарийлер өкмөткө аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды бере алабы же жокпу, азырынча бул суроо ачык бойдон турат. Дагы бир көңүл бурчу нерсе, учурдагы баш мыйзам боюнча мамлекеттик чек араларды өзгөртүү тууралуу маселелерди депутаттар чечет. Сунушталган Конституцияда парламент чек араларды өзгөртүү тууралуу маселелерди карайт деп гана жазылган. Мындан сырткары, Конституциянын жаңы долбоорунда парламенттик оппозициянын өкүлдөрү бюджет жана укук тартиби маселелери боюнча комитеттердин төрагалары болуп саналат деген пункт алынып салынды. Мыйзам долбоорун сунуштоо укугуна ээ болгондордун саны көбөйөт. Мындай укук 10 000 шайлоочуга, президентке, министрлер кабинетинин төрагасына, элдик курултайга,
жогорку сотко жана башкы прокурорго берилет. Маанилүү жагдай президент менен министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбоорунун баары кезексиз тартипте каралат. Юристтер сунушталган конституцияны анализдеп, жогорку кеңештин ролу жана ыйгарым укуктары азаят деген бүтүмгө келишкен. Бул парламенттин алсыз жана көз каранды болушуна алып келиши мүмкүн. Президент канча мөөнөткө шайланат, анын ыйгарым укуктары кандайча кеңейтилди жана баш мыйзамдын жаңы долбоорунда президенттин жоопкерчилиги каралганбы же жокпу, ушул жана башка суроолорго жоопту кийинки берүүдөн көрө аласыздар.